айланган кичи футбол боюнча кезектеги Мурас аймак турнирине облустун 4 район, 1 шаар жана улуттук коопсуздук кызматынын Таластагы башкармалыгынын кызматкерлери катышып, жалпы 6 команда күч сынашты. Алгач ак түстүү команда Бакай Ата жана кызгылт түстүү команда Манас райондору мелдешти. Мелдеш 2 таймдан туруп, ар бир тайм 10 мүнөткө созулду. Ар бир команда бул турнирге күжүрмөн даярдыктары менен келишкен. Эң башкысы командалык спорт менен сергек жашоону даңазалоо дейт оюнчулар. Биздин атаандашыбыз Бакай Ата району болду. Эсеп 3-0 эсебинде жеңишке чыктык. Ата көзүбүз кышы жазы топ ойнойбуз, топко чуркайбыз. 43-кө келип калдык жакында буюрса. Спорт менен машыпса адам баласы эч качан картайбайт, жаш боюнча жүрөт. Жаш муундарга ошо үйрөтөт элек, мына уш жок, чатак жок, сөгүш жок, түтүп кетсек, коюп кетсек, кол кармашып, сыйлап, кол кармап койгон ушул небиз. Белгилей кетсек, буга чейин бул мелдеш ар бир райондо өткөрүлүп, облустук мелдешке мыктылары тандалган. Бул мелдештин жеңөрмандары республикалык турнирге катышат. Ошол республикадан жеңген команда анан жалпы жана республикалык Мурас турнирине катышканга жолдомо алышат. Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусту боюнча өкүлчүлүгүнө терең ыраазычылык. Бүгүнкү облустук этапты жакшы бийик деңгээлде өткөрүп атат. Акчалай байге фонду бар. Жакшы медалдарды, кубоктарды даярдап жасашыптыр. Биз Талас облустук футбол ассоциациясы көмөк көрсөтүп, буларга ушул судейство жагынан, ушул оюнду уюштуруу жагынан жардам берип атабыз. Кийинки жылдары ушул турнир дайыма традициялык түрдө өтүп калат деген тилек бар. Мелдештин жыйынтыгында Талас шаарынын командасы 3-орун, Манас районунун командасы 2-орунду камсыздаса, катышкан 6 команданын ичинен улуттук коопсуздук кызматынын Талас облустук башкармалыгынын командасы 1-орунду багындырып, республикалык турга жолдомо алышты. Саймык Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Талас шаары.